Жалпы коомчулукта ушул аскер генерал десе, ошол тармак менен көбүнчө ошол тармак менен чектелген, адабияттан, маданияттан, эне тилден, ушу мамлекеттик тил маселесинен мындай алысыраак деп түшүнөбүз да, чын баягы моюнга алып айткандачы. Бирок сизди баягы биз журналист катары эл дагы коомчулукта билет. Ушул эне тил маселесине, мамлекеттик тил маселесине кайдыгы карабай, ушул бош жатпай, ушул бир топ эмгектер жаратып жүрөсүз да, анан бүгүн ушул көрөрмандарга ушул эмгектерди көрсөтүп, өз оосуңуздан угуп кетсек, түшүндүрүп айтып берсеңиз, мына сиздин алдыңызда мондай китептер турат, мына энциклопедия, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин энциклопедиясы. Бул жерде андан тышкары мамлекеттик тилдин коомдук, саясий, укуктук, каржы, эгеч, чарбачылык, аскердик термин атоолорунун орусча, кыргызча жаңы сөздүгү. Мындай эмгектер жок болчу да буга чейин. Эми ушуларды жаратууга эмне түрткү болду? Эми кыскача мен кыргыз мектебин бүттүм. Ушул эле Бүйсара Бейшеналиев атындагы Таштоо мектебин. Анан мектептен кийин аскерге кетип, аскердик окуу жайга өтүп, офицер болуп, Кыргызстандан четте 28 жыл кызмат кылдым. Анан 28 жылдан кийин Кыргызстанга кайрылып келип, кызмат кылып, кеңешме жыйындарга катышып калсам эле, баардыгын эле орусча сүйлөп, кыргызча мукактанып, жакшы сүйлөбөгөндөн көрүп, ишимен ардандым дагы, өзүмдүн кол астындагылардын баарына кыргыз тилин сыйлоого, кыргыз тилин колдонууга чакырып, көп аракет кылдым. Анан 2004 жылы президенттин алдына улуттук комиссиянын ошо мамлекеттик тил боюнча мүчөсү кылып, указга кийирип коюшту дагы. Ошондо мен кыргыз тилине көбүрөөк басым жасап, кыргыз тилди өркүндөтүүгө, жайылтууга, кеңири колдонууга аракетимди аябай эле жумшаганга кам көрдүм да. Баары бир улуттук комиссиянын курамында канча аракет кылсак дагы, кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде тилди так колдонуу, кеңири колдонуу мен оюмча канааттангандык эмес болгондуктан, айласынан ушереки сөздүктү жазууга белсенип, ушул сөздүктү ардактуу дем алууга чыккандан кийин 2008 жылы пенсияга чыктым. Анан 2 жыл, 3 жыл жазып, 2013 жылы ушул сөздүктү чыгардым. Эми бул сөздүктү көргөндөр бар, көрбөгөндөр бар. Бир топ эле түрткү берип, тагыраак, бирдей ирелешип, ар кандай мекемелерде ар кандай терминдерди пайдаланбай, бирдейлешип, кандайдыр бир мамлекеттик тилди туурараак, бирдей, түшүнүктүү кабыл алыш үчүн ушул сөздүк кичине түрткү берди деп ойлойм дагы. Ошо дагы кыргыз тилине менин кошкон салымым болот. Анан өзүм 41 жыл бою Ички иштер министрлигине караган ички аскерлерде кызмат кылган үчүн, анан биздин кыргыз милициясынын 90 жылдыгына карата кесиптештерим менен биргелешип, демилге көтөрүп, ушул энциклопедияны чыгардык. Канча жылдык эмгек саптадыңыз? Бир 8-9 жылдык эмгек да бул. Бул эки тилде чыкты, кыргыз тилинде, анан калган бөлүгү расмий тилде. Анткени кыргызчаны көп эле кыргызстандыктар окуйлабай калат, түшүнбөй калат деп, ошол ой менен анысы конституция боюнча расмий тил дагы колдонуп аткандан кийин эки тилде чыгарган үчүн бул ушундай көлөмдүүрөөк болуп калды. Бирок бул деле жалаң эле кыргыз милициясынын кызматкерлери тарыхы жөнүндө эмес, бул жерде
ошо кыргыз милициясы, укук коргоо органдары колдонуп жүргөн көп юридикалык терминдердин түшүндүрмөлөрү бар да. Ошо жагынан баалуу болуп, бул бүгүнкү күндөгү жалаң эле кыргыз милициясында эмес, деги эле ошо юриспруденция жагынан иштеген адамдардын колдонуусуна пайдалуу китеп да. Бул канча нуска менен чыкты? Бул 2000 нуска менен чыкты. Көпчүлүгү тарап кетти да. Көпчүлүгү тарап кетти, бирок ички иштер министрлигинде өткөргөн ошолорго бергенбиз да. Аларда дагы бир аз калды болуш керек. Чындыгын билбейт экен. Бирок сураган адамдар болсо, менде дагы 10 чакты нускасы, данасы бар. Анан ушундай иштерди бүгүнкү күндө улантып атасызбы? Эми жанагы сөздүктү чыгаргандан кийин өзүм байкап калдым. Мындан көбүрөөк, тереңирээк, кененирээк, тагыраак да чыгарса болот деп өзүмө ишенип, азыркы күндө ушул сөздүктүн негизинде бирок бир 70% башкачараак үлгүдө болуп, жаңы сөздүктү жазып бүттүм. Ал ошо 1,5 миң бет сөздүк болгон атат. Ал бир өзүнчө абдан пайдалуу, өзгөчөлүгү бар сөздүк болот деп ойлойм. Мына ушул менен тереңдетип иштеткен турбайсызбы ушул китепти? Ушул китепти тереңдетип иштеттиңиз да. Ооба. Ал качан чыгат? Эми бүттүм, азыр өтө эле көлөмдүү болгон үчүн бир аз кыскартып, тактап, анан тийиштүү мекемелер менен макулдашып, ушу сентябрдагы мамлекеттик тил майрам күнүнө карата чыгарсам деген ой бар. Анан эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей убакыт көрсөтөт деп ойлойм. Анан ушул тил маселеси боюнча кеп кылып аткандан кийин сиз баягы тилди терең түшүнгөн инсандардан бирисиз. Анан сурайын дегем, сиздин көз карашыңызда бүгүнкү күндө мамлекеттик тил канчалык деңгээлде өнүгүп атат сиздин көз карашыңызда? Эми президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия негизинен ошо тилди кеңирээк, тагыраак пайдалансын деп көзөмөл кылыш керек да. Менимче ушул улуттук комиссиянын аракеттери алы келгенче болуп атат. Бирок мындан дагы ишти көбүрөөк кылса, ошондо мамлекеттик тилдин деңгээли көтөрүлөт деп ойлойм да. Менимче бүгүнкү күндөгү мүчүлүштүктөр айрыкча ошо комиссиянын бир аз менимче ошо чабалдыгынан болуп атат. Мисалы кандай нерселерге көңүл бурбайт? Кыргыздын тили бир эле тил да. Адабият тили бир, анан диалекттер бар, эми региондордун, аймактардын, жер элдин өзгөчөлүктөрүнө карата. Бирок ошолорду дагы байытып, ошолорду дагы пайдаланса болот эле да. Анан көбүнчө бүгүн адабий тилден расмий тил кандайдыр бир ажырап бараткансый. Анткени расмий тил дегеним ошол эле мыйзамдарды жазган, ошол эле токтомдорду токуган, ошол эле радио, телевидениянын журналисттердин айткандары айрым учурда божомолдоп айтып эле кээде маанисин түшүнбөй каласың да. Эгерде адабий кыргыз тилинин адабий тилине такасак, мааниси бир бөлөк, расмий маалыматтарда, расмий мыйзам, токтом, кагаздарда башкачараак мааниде де колдонуп пайдаланып атат да. Ушул өңүткө жакшы көңүл бурбай атат да. Ооба. Ошон үчүн жанагы мен жазып бүткөн сөздүк, эми кириш сөзүндө ушул ой пикирлеримди айтып, ошо тийиштүү мекемелерге, бийликтин өкүлдөрүнө, мамлекеттин жетекчилигине чейин барып айтып,
колдоо издеп көрөм. Ошонун негизинде расмий тил дагы, адабий тил дагы, кыргыздын жалпак оозеки тили дагы баары бир мааниде түшүнүп, түшүндүрүлүп, айтылып, жазылгандай болсо, ошондо кыргыз элинин бир тили болот деп ойлойм да. Болбосо бүгүн кандайдыр бир ажырымдар болуп атат. Жалпак тил, оозеки тил таптакыр башка болуп баратат, адабий тил башка болуп баратат, расмий тил өзүнчө болуп баратат. Бул кийин ошо жазуучу менен, мисалы, ошо эле мыйзамды чыгарган депутаттын бири-бирин түшүнбөй калышын алып келиши мүмкүн кийинки мезгилде. Же болбосо ошол эле жазуучунун, же эле ошол депутаттын сүйлөгөнүн айылдагы оозеки кыргыздын жөнөкөй нукура, жөнөкөйлөп айтканда жалпак тилине көнгөн кишилер түшүнбөй калышы мүмкүн. Биз андайга жол бербешибиз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мен жалаң эле мекенди сүйүп эмес, ошо кыргыздын тилин сүйүп, тилине күйүш керек деген мааниде айтып атам да.